Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын сахнасында адаттагыдай эле спектакль алдында акыркы даярдыктар жүрүүдө. Бир кездеги балет өнөрүн түптөп, калыптануу, өсүү учурларындагы улуу муундун изин улап, ушул сахнада маңдай терин төгүп, бүткүл чыгармачылыгын, тагдырын арнап, улам муун алмашып келет. Мына ошондой кыргыз балет өнөрүнө 46 жыл солист катары дээрлик башкы партияларды чебер аткаруу менен көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, чыгармачылыктан кийинки өмүрүн төш кагып мактанбай, тынч жашоодо балдарына, неберелерине арнап өткөргөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асымкүл Баетованын басып өткөн өмүр барактарын кийинки муун үчүн айтып берүүнү эп көрдүк. Кыргыз балет өнөрү жөнүндө сөз кылганыбызда, сөзсүз анын гүлдөп өнүгүү мезгилин сыймыктуу сөз кылып, ошол мезгилдеги балет өнөрүн эл аралык деңгээлде көтөрүп чыккан учурду эстейбиз. Тынымсыз маңдай тер төгүп изденген чыгармачылыктын аркасында кыргыз балетинин даңазасы алыска кеткен. Убакыттын өтүшү менен ошол чеберлердин айрымдарынын аты аталса, айрымдары мезгил менен кошо саргайып, аты аталбай калган учурлар көп. Биздин бул көрсөтүүдөгү каарманыбыз Асымкүл Баетованын кыргыз би өнөрүнө сиңирген эмгеги сөзсүз кийинки муун үчүн өрнөк болмокчу. Каарманыбыз төрөлгөн 1942 жыл улуу атамекендик согуштун оор учурларына туш келет. Атактуу ырчы Муса Баетов каарманыбыз Асымкүлдүн атасы Адыбайдын бир тууган агасы болгон экен. Атабыз болсо Адыбай Баетов Муса атабыздын бир тууган иниси болгон чогуу филармонияда эмгектенишчү. Апабыз Өмүралиева Алмакүл филармонияда хордо иштечү. Бир 1942 жылы согуш башталганда атам армияга кетип, согушка кетип, ошо боюнча 1943 жылы каза болду. Кайра келген жок ошо боюнча. Кичинекей кезибизде ошо биз Муса атабыз ошо жана кинотеатр Атиянын тушунда жашачу, эки этаж үйдө. Биз болсо арактан эки этаж кичке үйдө жашачубуз. Анан баягы чуркап келгенде чуркап жүрчүбүз да, ойноп. Бизди кармап алып, ал атабыз магазинге алып барчу. Азыр Бета Сторис деген магазин турат. Ал убакта кичке бир магазин бар болчу. Ошол жака алып барып бизге Асымкүл экөөбүзгө кийим-кеч алып берчү, Батынкеден алып берчү. Апам бир нерсеге аябай өкүнчү эле атасын көрбөй калганына. Анткени атасы согушка кеткенден кийин 1942 жылы 26 августта апам төрөлгөн экен. 1943 жылы атасынан акыркы кат келиптир. Ошондон кийин дайыны жок болуп калды. Ошо без вести пропал деп ошентип эметип калды. Бирок көпкө чейин ойлоду, балким дайыны чыгып калар, балким келип калар депчи көп айтчу атасын. Согуш башталды. Апам болсо мени Асымкүлдү алып алып Төркүнүнө кетти. Бул жерде Таштөө деген айыл 10 километр шаарга жакын.
ошол жерге барып эмгектенди. Жаш болчу анда. Бул таш төбөлүктөр абдан эли музыкалдуу, өнөрү көп кишилер болгон экен. Эмне үчүн дегенде, биздин атактуу Бүбүсара Бейшеналиева дагы ошо таш төбөдөн болуп атпайбы. Сураштырып келсек, Ася менен Бүбүсара кичине тууган болуп чыгып атышат. Атымкүл болсо кичке кезинен эле аябай шок, тентек, секирип эле ойноп эле жүрчү да, ушунчалык. Эчтеке менен иши жок болчу. Бүбүсара Бейшеналиева уже ал убакта атагы чыгып калган эжеке болчу. Анан Атымкүлдүн кебетесин, турпатын көрүп айтты: "Эже, тайжеси болот да, мен бизге тайжы болот да." Бүбүсара эже: "Эже, эме Атымкүлдү балетке бериңиз, шыгы бар" деп айтты. Ошо боюнча эле апам балеттин школга алып барып өткөрүп койду Атымкүлдү. Анан жалаң эле балеттин школу эмес, мектепте да окуп жүрдү, номер 5-те. В то время очень хорошие педагоги были. Вот, они тоже заканчивали Ленинградское училище когда-то. Жаштайынан өнөргө шыктуу Асымкүл балет мектебин бүтөөр менен Фрунзедеги музыкалык хореографиялык окуу жайына кирип, атактуу бийчи Бүбүсара Бейшеналиеванын классына келип түшөт. Ася, как раз ей повезло, она училась у очень хорошего педагога. Но потом у Аси у самой были хорошие ноги, такие балетные, если бы только были бы стройные. Вот. Но она мне рассказывала, она говорит, нас так хорошо кормили в интернате. И Ася говорит, а нам, говорит, давали, им дополнительные талоны давали, и еще сметану давали, говорит, чуть ли не по стаканам. А балетным давали, из-за того, что это труд физический, давали дополнительные талоны им. Представляете, а нам в Ленинграде дополнительные давали только когда мы выпускные годы. Анан эле туура эмес кылса эле аны кайта иштетип, сабактан да алып калып иштетип, ушинтип баягы поблажка жок болчу да, эми такырага. Ого бетер күчөтүп, башкаларга дебейт дейт, мага эле тийишип калат деп ыйлап келчү. Барбайм, окубайм деп ыйлап келген күндөрү көп эле болду. Анан бул барбайт экен деп ойлоп калчумун да мен. А кайра эртең менен туруп алып эле чуркап кетчү. Анан ошентип училищасын бүттү. Анан театрга кетти. Ошентип каарманыбыз 1959-жылы Борборустагы опера жана балет театрына алгач кордо балетти бийлеп, зээндүүлүгү жана чебердиги менен көзгө илинип, балет солисти катары эмгектене баштайт. Она была очень техничная. Во-первых, при том, что она закончила наше местное училище, но она технически и академически очень была грамотна. Плюс к этому можно прибавить, что она актерски очень хорошо доводила. То есть играла. Сейчас очень, к сожалению, мало артистов играют актерски. Потому что сейчас потребность не только в технике. То есть, приходя, зритель должен увидеть ее глаза, ее мимику. То есть как в драматическом спектакле. Вот цель вообще любого хорошего балетмейстера и танцовщика.
мен дагы бийлеп калдым. Ал киши Дон Кихотто Китрини бийледи, Саманчынын жолунда Алиманды бийледи, Лебединое озерода Лебедин Адетта Адильяны бийлеп, мен бактылуу кишикемин. А кишинин дагы ошо Ася Баятованы көтөрүп, бийлеп, партнер болуп бийлеп калдым. 3-4 биинде. Ну вот я ее видела в Бахчисарайском Зарему, она мне понравилась. При ее небольшом росте она очень хорошо смотрелась и в классических таких балетах, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Вот «Корсар», только это не новая постановка, а старая постановка. Тогда в старой постановке у нас были две героини. Медора главная и Гульнара. И помню, что Гульнару и Света танцевала, вот вторую партию. Я вспоминаю, Асю тоже танцевала. У нее была масса партий классического плана, также и национального. По-моему, она еще танцевала старая, ну, чолпон. Национальные балеты, вы знаете, она прекрасно танцевала этот чолпон, наш знаменитый чолпон, «Материнское поле», «Бессмертие», там так далее, так далее. Ася хорошо танцевала алиман. А, вот материнский путь. Да. Вот сейчас я вспомнила. Я же присутствовала на премьере, когда начали ставить «Материнское поле». Вообще, когда Калы начал только писать музыку, мы тогда жили с Булатом в океане. Дом вот этот. Вот. А Света, ну, Калы Молдобасанов жили, где дом одежды. Рядом. И вот Калы часто звонил. Почему-то иногда он меня тетка называл. Тетка, что делаете? Я говорю, вот собираюсь готовить. Бросайте все, ко мне приходите, к нам приходите. Мы с Булатом к ним приходили, и он... Это было несколько раз, это не один раз было. И он так садился, давайте, пойдемте, я там кое-что написал, послушайте. Да, и он вот, значит, да, играл. Ну как, это вот такая-то сцена, это такая-то. Пока Света там на стол накрывала, мы, так сказать, сидели вот у него в кабинете. Вот такие моменты были. 72 жылы засылга алды, эмгек сиңирген артистка болду. Ана 73 жыл болсо Айсулуу деген кыздуу болду. Кулисанын аркасында эле жашап ошол жерде чоңойду бул бала.
Сценага чыкканда да мен баягы кайта эле көшөгүн артында отуруп мамамдын бийлегенин карап суктанчумун аябайчы. Особенно эсимде баягы Чайковскийдин «Лебединое озеро», Чыңгыз Айтматовдун «Материнское поле» деген бийлерин бийлегенде азыркыга чейин көз алдымда баягы кийген кийимдери. Каарманыбыз чебер бийчи катары кыргыз балет өнөрүн андагы Советтер Союзуна жана чет өлкөгө таанытып келген. Ошо мамам өтө жаш кезинде Москвада декадада катышкан да. Анан өлөрүнүн алдында эстеп калган, мен ошо Москвада чоң Кремлевский театрда изим калды деп айтты. Бирок көп мен мисалы үчүн биякта бийлегем, тиякта бийлегем деп айта берчү эмес. Кичинекей кезимде билем Венгрияга барып келген, Москвага, Ленинградка барып участвовать этип келген. Командировкалап көп жүрчү. Ее можно назвать действительно примой. Она была в свое время, в 80-х, 90-х годах, примой нашего балета. Ошол убакта балетте ошо тең туштары Алла Каниболоцкая, Лилия Бачковская деген, Рейна Нурманбетовна, Таласбаева Чинара деген подружкалар менен таймаштанып, жакшылап иштеп жүрдү. Калымолдо Басановдун үйүнө барып калчубуз. Света эже деген аялы бар болчу. Ошондо эсимде ушу паркетный пол үйүндө алмалы, эч кимде деле андай жок болчу. Этаж үйүндө ошо экинчи этажда турчу окшойт, мен кичинекей болчумун. Фортепиано ортодо болчу, анан ойноп калчу эмелеринчи, произведенияларды. И вчера вот смотрела фотография, думаю, боже ты мой, где-то мы были. Мы куда-то за город выезжали. И там смотрю, все знакомые лица, балетные наши ребята. Ну и Булат там, естественно, все в такие, кто шарф на себя одевал, кто-то, вот Ася. Ася у меня часто бывала. Один Новый год мы встречали вот вчетвером у меня, потому что Булат тогда в Италии был, учился. Ася, Калым Молдобасанов, вот, Света Молдобасанова и я. Мы вчетвером отмечали Новый год у меня дома. Весело было вчетвером, мы как-то так что-то пели, и нам было очень хорошо. Так что вот я к чему, собственно, это рассказываю, что мы втроем какой-то период очень-очень даже дружили. Ася очень Свету любила, Света к ней очень так поэтически, и Калым Молдобасанович поэтически к ней относились. Так что тот период, когда мы вместе были, вот у нас комната на втором этаже, прям недалеко от сцены была, так чтобы удобно было переодеваться там. Вот. А раньше мы на 4-м этаже, где к балетному залу было близко, одевались. Тогда трудно было спускаться на 2-й этаж, бежать там, переодеваться надо было все время. Ну и отдыхать тоже надо было, естественно, в перерывах. Вот. Поэтому у нас комната там была. Негизи азыр ойлосом, апамдын эң бактылуу убакыты ошо малдары балет болчу экен, театр болчу экен. Жолдошу ушу тиги көлдүк болчу Эмил. Ал дагы театрда иштечү, оркестрде. Анан ата энеси картайган тууралуу ата энеси алып кеткен айылына, бизди баккын деп. Ошон менен экөөнүн турмушу болбой калды. Мастердин жашоосунда түшүнгөн адамдын өтпөсө чында сөйлөшү ушунда бар. Ооба, ал Алтынкөл театрын таштап кете алган жок. Жумушун таштап кете алган жок. Ну, Ася, я не могу сказать, что с кем она очень дружила. Вот я только знаю, что в нашей комнате вот она со Светой делилась. Вот, ну, мне иногда она что-то рассказывала, от меня там что-то скрывала. Почему она в кого-то была влюблена, что ли. Вот. Ну, может быть, это был один миг. Бывает же такое. Вот почему я и говорю. Может быть, Ася и Свете рассказывала что-то интимное, что мне не надо знать. Может, Вот. Ну, я потом стала догадываться, конечно. У меня братишка был, она, по-моему, в него была влюблена.
Может быть, поэтому мне и не рассказывали. Ну, вот видите, все равно секрет сказала. Ну, что делать? Ну, вот. Ну, вот так вот у Аси, конечно, не сложилась семейная жизнь. Бейде 20 жыл беріледі да. Адам баласы баяғы 20 жашында іштеп баштаса 40 жашында пенсияға шығып кетіш керек. Ансығында Асымкүл Эжекеевичтағы 60 жылы баштап 83-84 жылдары өкмөт берген мөөнөттү иштеп пенсияға чыга берди. Чыкканда дагы унчукпай, өзүнүн сапатын эмесин кетирбей, адамгерчилигин кетирбей, баягы кандай десем, жөнөкөй, рахмат ушу театрыма. Эмгек сиңирген артистти берди, көп ролдорду бийлеп алдым. Эми жөнөн барып туруп кичине эс алайын, башка тармакка деп тургандан кийин кетип калды. Пенсияга чыккан момент менде эсимде да. Ошондо аябай эме кылды, мындай переживать эткен. Бирок анан ошо училищеде иштеди, мугалим болуп 1 жыл иштеди. Анан эми мугалим болуп иштеш үчүн ага да терпение керек, ар бир балага подход керек. Анан мен ошо Мугалим катары көрө албай. ошондой мугалим катары көрө албай калды окшойт. Ну и вот потом, когда уже я ушла из театра в училище, я Асе говорила: Ася, может быть, ты придешь все-таки в училище педагогом работать? Ася отказалась. Нет, я, говорит, не смогу педагогом. Вот, и так наши пути разошлись. Такыр үйдө отуруп калдым деп башым сылкытып отуруп калган жок. Бүт балет, опера театрдын, балеттин эмесинде кандай жаңылык болуп атат, баарын билчү. Уже иштебей калган күндөрү ушундай балет жөнүндө телевизорду көрсөтүп калса, неважно, Кыргызстандыкыбы, Россияныкыбы, Европаныкыбы, ошолорду көрүп суктана берчү. Болду, сүйлөбөгүлө унчукпай тургула, мен көрүп атам деп ушуну көрүп отуруп калчу. Анан өзүнүн оценкасын берип турчу всегда. 1-2 жолу алып келдим театрга. Келип, көрүп, өзүнүн баягы бийлегенин эстеп, сценасын эстеп, театрды мынтип карап чыгып, анан кичине көз жашын төгүп алып, мындай абдан эс алып, кансып, сүйүнүп, анан кайта мен үйүнө жеткирип койчумун. Асымкүл аябай ыраазы болуп жашады, ошо абдан жакшы көрчү кызын, күйөө баласын, алар аябай урматтап, апалап, аябай жакшы карашты. Кийин урукчан болуп калды. Жакшы карашты, жакшы багышты. Биз келинчегим экөөбүз, Айсулуу экөөбүз 92-жылы үйлөнгөнбүз. Ошо үйлөнгөндөн баштап бул кишини тааныймын. Бул менин кайненем болот. Бул киши өзү мындай көп сүйлөбөгөн, мындай токтоо, салаваттуу киши болчу да. Токтоо мына элге окшоп мактанып, мен баланча кылдым эле, түкүнчө кылдым эле, анан тиякты иштедим, биякты иштедим деп айтпаган, өзү мындай салаваттуу киши болчу. Асымкүл кудагый абдан эстүү, адамдын көңүлүн ортпаган, жайдары киши эле. Ушунун неберелерине мээрими түшкөн, канча мындай туура эмес нерсе болсо дагы чече билген, акылдуу, абдан сөздүн акыр аягына чейин жеткен, ушундай түз жүргөн киши эле да. Ал мага кайнене болсо дагы экөөбүз сырдашчыбыз. Мен кирип келсем, алдыман тосуп чыгып, отур, кел, Руслан да бетимен өп. Мен балдарымды да абдан жакшы көрчү. Когда тогда мы пошли к Асе, внучку увидела. Внучка пришла, вот, я тогда только ее увидела, такая симпатичная девочка. Аябай жакшы көрчү Айпери деген небересин. Ал чогуу жанында көп жүрүп, экөө парикмахерскийге чогуу барчу. Кичекей кезимде тайнем белек алып келсе, ошондой сүйүнүп аябай берчи да мага, мен алтыным сага атайын алып келдим депчи. Анан тайне болду, баарын эле ала бересиңерби, кереги жок десем, жок, сен кызсың да, кызга андай белектер керек болот деп эле алып бере берчи көп нерсесин. Инсульт болуп калды. Давление болуп, анан ишемический инсульт болуп, катуу жатып калды, такыр кыймылдабай калды. Анан кийин ушу кызым экөөбүз көбүнчө жогонума көтөрүп атып, өзүм эметип атып бастырдык.
инсульт болсо дагы мындай депрессияга түшкөн деле жок да, чөккөн жок. Анткени айтып калчу мен деген бутум шилтеп басып алсам эле, театрга барсам эле мага ошол жетиштүү депчи. Мен билебейм да азыр деп. Тилекке каршы Асымгүл кудагый менен ушу акыркы бир 4-5 жылдын тегереги болуп калды. Биздин мындай бир тууганчылык байланышыбыз. Сөбө небереси бизге келин болуп келгенден кийин ошондон таанышып, ошондон кийин гана байланыш болуп калды. Ошо кезинде убагында өнөр адамы болгондон кийин ушул кыргыз искусствосун өзгөчө анын ичинде балетти өнүктүрүүдө, балет искусствосун өнүктүрүүдө мындай билинип, аябай бир ууду кылып, кеңири жайылтпаганы менен ошонун өнүгүшүнө, калыптанышына бир аябай чоң эмгек жумшаган адамдардын бири экен да. Жанагындай эмгек сиңирген, артисттик эмеге чейин келгени, андан тышкары аткарган партиялары, ошол башка партияларды аткарып, бирок ошончолук даражага, ошончолук деңгээлге көтөрүлсө дагы бул киши, мен ойлойм да, ошол убакта албетте билген жокмун, бирок баары бир ошол жанагы бир адамдык калыбынан, адамдык касиетинен, сапатынан мындай артка кеткен жок да, өзүн көтөргөн жок. Тескерисинче ошондой жүрүшү, ошондой мамилеси аркылуу бул ого бетер мындай сый урматты дагы пайда кылды дейм да. Көрүүчүлөрдүн арасында, чогуу иштешкендердин арасында, албетте анан тууган уруктардын арасында да. Кийин ушу Айтумар төрөлүп калды, чебереси. Аябай аны дагы андан да көп жакшы көрүп, аны карап эле сүйүнүп эле Кудайга тобо ушул чөбөрөмдү да көрүп калдым деп жүрдү. Тилекке каршы өтүп кетти. Биз до сих пор ал кишини эстейбиз. Балдар да билет экен да, ким мындай ачык жүрөгү менен жакшы көрөт, ким мындай айта албайсың да, кыйнап күчтөп айта албайсың да. До сих пор ушу балам дагы, кызым дагы мындай абдан ал кишини жакшы көрөбүз, эстеп турабыз. Ну, многих людей уже нет, кто с кем Ася общалась. Пусть Ася спокойно там спит, как Кандычева сказала. Есть вещи, которые не надо никому рассказывать, это все с тобой уйдет. Өнөр адамдары, чыгармачыл адамдардын көп жакшы жактары болот да. Көп жакшы жактары болот. Даңазалап айта турган, башкаларга үлгү кыла турган, мисал кыла турган, аны улам айтып жүрө турган бир жактары көп болот да. Бирок Асымгүл кудагый дагы ошончолук деңгээлде, ошончолук даражадагы өнөр адамы болгонуна бир чети албетте өзүнүн эмгеги, ошол кездеги анын айлана чөйрөсүндөгүлөрдүн эмгеги таасири, ошол кездеги ошол опера дегенди, балет дегенди, искусство дегенди түшүнүп, ошону кабыл алган көрүүчүлөрдүн, адамдардын эмгеги болгон. Анан ойлойм ошондой шык берип, дем берип турган ушул бир урук туугандары, жакындары, балдарынын дагы бир эмгеги бар го деп ойлойм да. Убакыт учкан куш сымал зымырап өтүүдө. Улам муун алмашып, улуулар түптөп кеткен жолду кийинкилер улоодо. Кыргыз балет өнөрүндөгү маңдай тер төгүп, бүткүл чыгармачылык өмүрүн, тагдырын арнап канчалаган өнөр адамдары өттү. Бүгүнкү каарманыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асымгүл Баетова да ошолордун катарында татыктуу ордун ээлеп кала бермекчи.